Анан Ысрайыл уулдарына буйрук бер. Чырактанды дайыма күйгүзүп туруу үчүн алар сага таза зайтун майынан алып келип турушсун. Арун жана анын уулдары жыйын чатырындагы келишим сандыгы турган көшөгөнүн сыртында, теңирдин алдында кеч киргенден таң атканга чейин ал май менен чырактанды күйгүзүп турушат. Бул мыйзам Ысрайыл уулдарынан алардын укум тукумуна түбөлүк калсын. 28 бөлүм. Менин ыйык кызмат кылуучуларым болушу үчүн Ысрайыл уулдарынын ичинен бир тууганың Арунду жана анын уулдары Надапты, Абыютту, Элезарды жана Итамарды өзүң ал. Бир тууганың Арунга сый жана жарашык үчүн ыйык кийим даярда. Мен акылмандык рухуна толтурган даанышман адамдардын бардыгын айт. Алар Арунга мага ыйык кызмат кылганда кие турган кийим даярдап беришсин. Алар даярдай турган кийимдер булар: төшөнтөк, алжапкыч, сырткы чапан, токулган узун көйнөк, кидар жана бел кырчоо. Алар бир тууганың Арунга жана анын уулдарына мага ыйык кызмат кылганда кие турган кийим даярдап беришсин. Алар алтын, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана зыгыр бууласынан алып, алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан чеберчилик менен алжапкыч токушсун. Анын эки ийининде алды артын бириктире турган сызмасы болсун. Алжапкычтын сыртынан байлана турган бел кырчоо алжапкыч токулгандай эле алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр бууласынан токулсун. 12 ташынан экин алып, алардын бетине Ысрайыл уулдарынын аттарын чегип жаз. Алардын жашына жараша 6 атын бир ташка, калган 6 атын экинчи ташка чегип жаз. Таш чекиштерге Ысрайыл уулдарынын атын 2 ташка чегип жаздыр. Аларды алтын оюктарга сал. Ошол 2 ташты алжапкычтын ийиндерине када. Ал таштар Ысрайыл уулдарына эстелик болсун. Алардын аттарын теңир эсине алыш үчүн Арун аларды 2 ийининде алып жүрсүн.